Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубузга чакырабыз. Быйыл Кыргыз парламентинин түптөлүшүнүн 80 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул теманын тегерегинде студиябыздын коноктору экс төрагалар Зайнидин Курманов жана Чыныбай Турсунбеков менен маектешебиз. Кош келдиңиздер. Мына 1938 жылдан бери жогорку совет, ал эми 93 жылдан бери жогорку кеңеш болуптур. Советтик учурдагы мезгилди парламент деп атоого болобу? Протопарламент десе болот. Анткени парламент менен совет доорундагы парламенттин ортосунда көп айырмачылык бар. Совет доорунда профессионалдык депутат жок болчу, институт. Депутаттар жыл сайын бир жолу, эки жолу чогулуп, мыйзамдарды алып, мурунку жумуштарына кетчү. Профессионалдуу депутаттар жок эле, институт. Экинчисиден мыйзам чыгаруу жумушу. Парламент күндө отурган жок, заседанияларды өткөзгөн жок. Парламент жыл сайын сессия өткөрчү. Эки жолу бир жумадан. Ошонун ичинде 350 мыйзам чогулуп калса, ошо бир жуманын ичинде 350 мыйзамды жөн эле колду көтөрүп эле алып койчу да. Ошол айырма абдан чоң болуп, мурдагы парламент жанагындай бир формалдуу түрдө гана өкүлчүлүк ишти аткарып келген болсо, эмне үчүн биз ошол 80 жылдыкты белгилешибиз керек? Мааниси эмнеде? Тарых ошондон башталып атпайбы? Формалдуу түрдө болсо дагы парламент деген болгон. Абдан туура айтып атат, биз өкүлчүлүк, ал кездеги парламенттин өкүлчүлүк функциясы болгон. Ошол кездеги депутаттар ошол айылды наказ деп койчу ал кезде. Өздөрү шайланган жердин наказдарын алып келип, парламентте алып келип ошол жерден айтылган үчүн аны аткаруу бийлиги, ошол кездеги бийлик сөзсүз түрдө депутаттардын наказдарын аткарып, мына ошо силердин депутатыңардын наказы боюнча деп мектеп куруп берип, жол салып берип, башка нерселерди айтып, өкүлчүлүк милдетин аткарышкан. Ал жагында ал парламенттин бир функциясы да. Сиз жайында бул улуттук университетте доклад жасап атып, 38-жыл 24-июл абдан маанилүү эле дата деп айттыңыз, бирок ошого карабастан бул ошол Кыргыз СССРнын жогорку совети бул жанагындай бир формалдуу буйрук менен эле түзүлүп калган совет болгонда, бул ошол кездеги интеллигенция ошондой бир парламенттик институтту түзүү үчүн күрөшкөнбү, же ал деле ошол буйрук Советтер Союзунун бир кезектеги бир документтеринин бириби? Эми 20-жылдары ал мезгилде Кыргызстан жок эле. Кыргыздардын бийлик элитасы Сыдыков, Арабаев, Айдарбеков жана башкалар попытка жасаганда, аракет, Кыргыз Тоо областын түзөбүз деп чоң жыйынды съезд чогултканда, ал съездге 425 делегат келген. 25-жылы биринчи учредительный съезд Кыргызской автономной области съездин өткөргөн, бирок андан мурда 22-жылы элдер өзүнчө өз инициатива боюнча Москванын указкасыз, Ташкенттин указкасыз өзүбүз чогулуп алып, Кыргызстанды эгемендүү мамлекет кылабыз деп, элитабыз чогулуп, съезд өткөрүп, бүтүрүп, аягына чейин чыгып, чечим декларация алган болчу да. Негизи эле бул кыргыздар өзүнүн өкүлдөрүн ошол учурдагы андан мурда, бул революциядан 17-жылдагы революциядан мурда эле тиги Орусиянын курамында турган кезде эле Орус думасына өзүнүн өкүлдөрүн жиберүүгө аракет кылган турбайбы? Бирок мисалы момундайдагы коомчулукта пикирлер бар да, айрыкча тарыхчылар айтып жүрөт. Бул Кыргызда парламентаризм андан мурда эле болгон, илгери эле байыркы замандарда эле болгон. Жанагы аксакалдар кеңеши, ошол эле курултай институтун деле бул парламенттик система деп айтсак болот деп айтып жүрүшөт да. Андай болсо биз ошол жанагы аксакалдар кеңешин, анан курултайларды эмне кылып белгилешибиз керек?
кайсыл тарапка кошусуз керек? Парламент тарабына кошусуз керекпи же эч кандай бул парламентке жатпайбы? Парламентаризмдин биринчи форма алгачкы түйүндүктөрү десек болот, алгачкы формалар десек болот. Баардыгы ошондой нерседен башталат. Акырында отуруп элдин өкүлчүлүгү, алар деле курултайлар ал кезде мына ошол кездеги балыкчы шаарында өтө ороят менен болгон балыкчы ал кезде шаарында биринчи жыйын өткөргөндө кыргыздар ар бир уруунун өкүлдөрү, аксакалдары чогулуп келип анан өткөрүшкөндө эл өкүлдөрү деп атпайбызбы? Азыр парламентте депутаттарды эл өкүлдөрү деп атабызбы? Ал кездеги эл өкүлдөрү ошолор болгондо. Ошондон келип анан кийин парламенттин биринчи формалары десек болот, алгачкы формалары. Эми мына азыркы учурда кыргыз парламентинин өнүгүүсү кайсыл стадияда турат дегенге суроого келсек, азыр биз кайсыл этапка келдик? Эми башталышында турабыз деп айтсак болот. Мен де толук кошулам. Биз президенттик бийликтин менталитетинен кутула элекпиз. Парламенттик башкаруунун менталитетине жете элекпиз да. Жаңы эле ошол жака өтөлү деп атабыз. Ошон үчүн биз отуруп алып бүгүнкү күндө ушу программанын, мамлекет өнүктүрүү программасын парламент өлкөлөрдө ар бир партиянын өзүнүн программасы бар өлкөнү өнүктүрүү боюнча. Ошолор программасы менен ат салышат. Мен өлкөнү моундай өнүктүрөм деп. Анан келип анан парламентке ошол эл айтат, монун программасы жакшы экен. Ушунун программасы өлкөнү өнүктүрөт экен, ушуну шайлайлы деп алып келсе, анан алар өзүнүн аткаруу бийлигин түзүп алып, ошо партиянын жетекчиси ошол парламент аркылуу аткаруу бийлигинин жетекчиси болот, премьер-министр болот. Анан ал ошол программасын ишке ашырат. Бизде андай болбой атпайбы? Азырынча даже ошого жете элекпиз да. Анткени себеби бизде программаны ким түзүш керек маселеси бүгүнкү күндө коомдо эмес, парламентте, бийлик бутактарында талкуу болуп жүрөт да. Ошол аркылуу бийликтин таасири болот. Ошол аркылуу ким бийликте турганы көргөзөт деген нерсе турат. Биз качан ошондой нерсеге, Европанын үлгүсүндөй болгон нерселерге жеткенде, парламентке келген күчтөр өздөрү коалиция түзүп, өкмөт түзүп, ошол программасын ишке ашыра баштаган кезде, анан бизде чындап эле парламентаризм иштей баштаптыр деп ойлосок болот да мындай. Бирок мына 2010 жылдан бери мурдагы президент дагы, азыркы президент дагы ошо биз парламенттик башкарууга карай багыт алганбыз, ушул курсубуздан тайбайбыз деп айтып келатышат. Саясий эрк бардай сезилет да, бирок чынында эле ошол парламентке карата абдан мындай сын пикирлер абдан көп. Ушул толук баягы парламенттик башкаруу формасына али жете элекпиз деген пикирлер көп эле айтылып жүрөт. Бул жаңылык эмес да. Бирок ал үчүн бул ушул өнүгүү кимге көз каранды? Эл өкүлдөрүн шайлаган элгеби, шайлоочуларгабы, эл өкүлдөрүнүн сапатынабы, же болбосо башка андан да бийик деңгээлдеги саясатчыларгабы? Ар кандай моделдер бар да. Ар кандай. Кыргызстанда биздин модель сыртынан караганда бирөөдө эч ким айта элек, бирок айтыш керек болчу да. Стратегияны жазып атканда айтыш керек болчу. Цель биздин жогорку кеңеш собрание нации, же собрание джентльменов деген британский парламент ошол моделине негизинде түзүлгөн. Бир максат коюш керек болчу, андан кийин ошол максатка баардык процедураларды жазыш керек болчу. Бирок азыркы мезгилде ошо модельди таба албай жатабыз да, кандай парламент болуш керек? Элди ээрчите турганбы, же элди ээрчип кете турган парламентпи? Андан кийин мына бизге окшогон слабо развитый мамлекеттерде күчтүү парламентаризм эч качан болбойт. Авторитардык тенденция көбүрөөк болот да. Президенттик бийлик жана башкалар. Африка континентин карасаңар, ал жерде парламент республикасын таптакыр таппайсыңар. СНГде да ошондой болуп атат. Президентке караганда парламент күчсүз, алсыз болуп атат. Конституцияда парламенттин полномочиясы жакшы эле көп. Бир 19-25 чейин полномочиясы бар. Бирок пайдаланган полномочиясы бир 3-4. Президенттин полномочия мурунку, азыркы эмес, мурунку президент санадым эле отуруп алып 45 полномочиясы бар экен. Ада бардыгы полномочияны пайдаланбайт, бирок кээ бир полномочиялар өтө күчтүү, ошо күчтү берип атат да. Президент менен парламенттин ортосунда баланс жок болуп атат да. Бизде азыркы эмне үчүн болбой жатат? Парламентаризм деген күчтүү партиялар. Авторитеттүү, күчтүү элдин арасында авторитеттүү партиялар болуш керек.
азыркыдай майда партиялар эмес, бир күндүк партиялар. Бир съездке, бир чогулушка бир партиялар болот, экинчи съезд созывка башка партиялар болот. Дайыма башка өзгөрүп баратат да. Ошон үчүн парламентаризмди өнүктүрүү үчүн стабильный, авторитетный, күчтүү партиялар болуш керек. Азыр мындай болуп атпайбы? Партиялар 5 партия парламентте отурат. Сооронбай Шарипович болсо 6 айтып атат, кадровый голод. Элди ала турган жер жок. Биринчи кадровый потенциал, ресурс бул парламентте. Анткени башка мамлекеттерде любой депутат премьер-министр боло алат. Не то, что там министр, жана башка. Премьер-министр, президент боло турган адамдарды тандайт да. Ошол үчүн алардын парламенттери күчтүү. Ал жерде британский парламентте 700 киши отурса да, ар бири Уинстон Черчилль болбосо да, Тереза Мэй болуп калат. Алардын күчү ошодо. Ошо 700 адам саясатты түзөт, политиканы түзөт, элди ээрчитет аркасынан, баардыгы андай-мындай кара күчтөрдү талкалайт. Парламент собрание личностей болуш керек да. Парламентте личносттер жок болсо, парламент система эч качан бүгүн мындай, эртең мындай болсо парламент. Бирок мына экономикасы айрыкча мындай өнүгүүсү чабаал өлкөлөрдө ушул парламенттик системадагы өнүкпөйт деген пикирде Зайниддин Карпекович башында айтып кетпеди. Бирок биз мына Кыргызстан өзүнүн эле тегерек четин карап көрсө, абдан бай эле өлкөлөр. Өнүгүп келе жаткан ошол эле Кытай, Казакстан, Орусия деле мындай сырьёлук жактан бай өлкө. Мына биз ошолорго салыштырмалуу көпчүлүк учурда айтып келебиз да, биз ошол мурдагы КМШ алкагында парламенттик демократиясы бир аз алдыга кеткен деп көптөн бери биздин саясатчылар мактанып жүрөт да. Андай болсо биз ал жагын кандай кылабыз? Дал ошол биздин артыкчылыгыбыз да мактанычыбыз да бүгүнкү күндө парламенттик демократия да. Мен бүгүн эле мына соттордун өкүлдөрү отурду талкууладык. Ошо соттор менен сүйлөшүп көрсөңөр айтат. Ошол эле кошуна өлкөлөрдүн жогорку сотунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө, алар биздин соттордун чыгарган чечимдеринен суктанышат. Аларда биздин соттордо демократиянын леби бар жерде бар. Керек болсо биз аябай сындап аткан соттордо да бар. Аякта да конкуренция бар. Мен мына партиялар жөнүндө кеп болуп калбады. Эмне үчүн партиялар күчтүү болуш керек деп атабыз? Ошого биз шарт түзүбүз керек, ошонун үрөөнүн себишибиз керек, өстүрүшүбүз керек, күчөтүшүбүз керек. Керек болсо башка өлкөлөрдө, бир топ өлкөлөрдө парламентаризмди өнүктүрүш үчүн, партияларды өнүктүрүш үчүн бюджеттен акча бөлөт партияларга. Ошол акчанын негизинде партиялар эл менен иштешип, көтөрүлүп элге өзүнүн идеясын метет. Мындайча айтканда биз рынок экономикасына кирдик, рынок экономикасында биз эмнени айтып атабыз? Атаандашчылык болгондо экономикада өнүгөт, товар да арзандайт, айтор атаандашчылык керек деп атабыз. Эмне үчүн саясатта атаандашчылык болбош керек? Атаандашчылык ошол саясий топтордун ички күрөшү. Ошол аркылуу келип анан кийин бүгүнкү бийликке келет. Негизи парламентаризм аркылуу биздин Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүгө шарт түзүлөт деген мен бекем ишендим. Албетте көз караштарыбыз да айырма болушу ыктымал. Бирок ошол эле Англия болобу, же болбосо Германия болобу, унакта биз парламенттик демократиянын үлгүсү катары айтып жүрөбүз. Аларда парламентаризм илгериле башталган. Ошо парламентаризмдин аркасында келген кетилер бийликке. Туурабы? Ошонун аркасында келген. Кемчиликтери болот. Ар бир системанын кемчиликтери болот. Ошонун аркасында келип, нацизм бүткүл дүйнөнү чууга салып, чоң дүйнөлүк согуш болуп, анан кийин башка жолго түшүштү. Мындайча айтканда баардык нерсенин өзүнүн ийгиликтери менен кемчиликтери болот. Бирок бир чындык бар. Бүгүнкү күндө дүйнөдө бир өнүгүп аткан өлкөлөрдүн көпчүлүгү ошо парламентаризм өлкөлөр системасы да, башкаруу системасы парламент өлкөлөр. Мына сиз 5-6 чакырылыштагы жогорку кеңешке шайланган депутатсыз, 6 чакырылышта төрага да болдуңуз. Парламентти мына ичинен караганда кандай болуп атат? Ушул жанагы сиз айткан саясий атаандашуу мындай чын эле иш жүзүндө ишке ашып, ошол өзүнүн бир кандайдыр бир пайдаларын, натыйжаларын берип атабы? Же болбосо Зайниддин Карпекович көбүнчө мындай сырттан сындайт да, булар баягы бийликти формалдуу түрдө эле бөлүштүрүп койду, бирок бийлик чындыгы, бийлик ошо парламентке берилбей калды деп сырттан сындагандардын мындай жүйөсү
туура деп айтууга негиз барбы? Сын айтылып атса, ал жерде бир негиз бар. Бир нерсеге таянып сындаса, жөн жок эле сындаса элдер кабыл албайт деп ойлойм, негиз бар. Анткени себеби кемчиликтер бар. Биз жаңы эле айтпадыкпы, бар жолдун башындабыз. Парламентаризмдин башындабыз. Кемчиликтери бар. Эртеңки күнү жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Өкмөттү алып келебиз. Саясий күч бир бийлик аткаруу бийлигин алып аткандан кийин артында жоопкерчилиги да болуш керек. Эртең ал саясий күчтү өзүбүз алып келип алып, өзүбүз тепкилеп кетирип атабыз. Анда биз алып келген күчкө биз жардам берип, программаны ишке ашырыш жөнүндө ой жок болуп атпайбы? Ошон үчүн биздин кемчилигибиз ошол жерден көрүнүп, анан мына булар жөн эле формалдеп эле бирөөнү бийликке алып келсе болду, кызматка койсо болду, баягы кеткен акчасын чогултуп алам деп ойлоп атат деген сындар ошондон чыгып атат да. Парламенттин күчү эркин микрофон менен дагы, сөз эркиндиги менен дагы ченелет да. Мисалы, Зайниддин Карпекович, сиз абдан эле ушу азыркы парламентти сындап жүрөсүз, балким буга сиз азыркы мындан кийинки парламенттерге жакшылык каалаганыңыз үчүн, өнүгүү каалаганыңыз үчүн ошентип сындап атсаңыз керек. Сиздин учурдагы парламент менен мына Чыныбек университетинин же болбосо мына азыркы 5-6 чакырылыштагы парламенттин учурундагы ошол сөз эркиндигин эстеп көрсөңүз, салыштырмалуу өзгөрүү барбы же жокпу? Эми парламенттин сапатын ойлосок, эң сапаттуу мынагу легендарный парламент болчу. Анан кийин сапаты төмөндөп кеткен. Жыл сайын, созыв сайын сапаты түшүп баратат. Ошону ойлонушубуз керек да. Анткени мурунку, например, парламенттин заседаниясын караганда өзүнчө бир маппет шоу болчу да, кызыктуу нерсе. Ал жерде кандай гана ораторлор сүйлөгөн жок. Адахам Адумаров сүйлөгөндө мен ыйлап жүрчүмүн. Түшүнбөсөм да эмнени сүйлөп атат. Же Текебаевдин, же Данияр Үсенов, башкалар абдан укмуштай ораторлор болчу да, укмуштай, элди ыйлата турган. Азыр болсо ошондой адамдар көрүнбөй калды, чынында айтканда. Аларга теңештирсе, салыштырса, алар жетпей жатат уровень, деңгээли. А мурунку биз сыймыктанып жүргөн саясатчылар көбүнчөсү кетип калды. Чынбай туруп айтат. Бир кадрды өстүрүш үчүн америкалыктар санап койду, бир 40-тан баштап $100 миллион чейин керек. Бизде болсо кадр жок дейбиз. Много эски гвардиянын ичинде кандай эмелер, сапаты, тот же самый Сооронбай Шарипович айтып атпайбы, премьерлер менен спикерлерди чогултайын, ошолор менен. Алар өз мезгилинде эң биринчи саясатчылар болчу. Саясаттын кулу болчу. Анан кийин кайсы жерде жүрөт, кайсы окатты жазап атат, кемсиз, белгисиз. Аларды иштетиш керек мамлекеттин кызыкчылыгына, ошондой ойго таканып, Британияда Верхний палатаны реформа жасап, палата лордов. Ошол ичине мурунку премьер-министрлерди киргизе баштаган. Маргарет Тэтчер баш болуп, Энтони Блэр, алардын потенциалы жоголуп кетпесин деп. Анткени Маргарет Тэтчер деген ким? Белгиси. Энтони Блэр деген эмне? Англиянын чокусуна, экономиканын чокусуна көтөргөн, саясаттын чокусуна көтөргөн адам. Жоголуп кетпесин деп ошолорду палата лордовго киргизип атат да. Нар жака бизнеске же саясатка же эме илим жагына кетип калбасын деп. Ошол жагынан ойлош керек болуп атат. Парламент бул кузница кадров. Ал жерде парламентте премьер-министрди шайлап атабыз дейт, тура айтат. Жыл сайын алмаштырабыз премьерди, жумушту иштетпейбиз. Бир фракцияга берип коебуз, СДПК канча эме мандатты алган, анан кийин оюнчуктай да, премьер алар үчүн оюнчук. Понарошке выберем правительство, анан кийин кулатабыз, анан кийин Кудай буйруса өзүбүз келебиз деген. Бир серьезный бир эме жумуш болбой жатпайбы? Эми сиз айткан жанагы лордтор палатасын түзүүгө Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү деле жетпейт. Анын үстүнө мына 120 депутаттын деле санын кыскартып койгула дегендей да пикирлер айтылып атат да. Ооба.
Бирок ошол чынында эле мындай эркин өнүгүүгө, өзүнүн оюн эркин билдирүүгө азыр шарт түзүлдүбү? Ошо сиздин чакырылышка караганда азыркы чакырылыштын ортосунда же жокпу? Бир кызыктуу нерсени айтайын. Могу медальды 75 жылдык медальды жок, 70 жылдыгын бир Германиядан келген бир депутатка бергем да. Андан кийин карап туруп айтып атат, силердин парламентиңерге 75 жыл болуп калдыбы? Мен айтам, ооба, биздин Бундестаг азыр эле 60 жылга толдук деп күлүп атпайбы? Конечно, мындай жазып койсо да болот. Алардын парламенти илгерки, эски заманда. Шарт түзүлүп атат, бирок ошо шартты пайдаланып өзүш керек. Максат коюш керек да. Ар бир созыв эмки созыв мурункудан күчтүү болуш керек. Адамдын качествосын, сапатын көтөрүш керек. Тарыхчы катары айтышым керек. Кыргызстар мурун канча мамлекет түзгөн? Азыркы мамлекетибизди баардыгыбызды кошкондо 4 жолу. Кыргызстар өз мамлекетин түзгөн. 3 мурунку мамлекет кайка кетип калды? Жоголуп кетти. Анткени элиталар башкарып жүргөн элиталар көңүл бурбай мамлекетине жоготуп койгон. Эми Ибраим мырза, албетте өнүгүш үчүн кээде ошо парламенттагы мындай чыйралыш үчүн камчылап турган жакшы. Азыркы Зайниндин Карпекович айткандай, кичине сындап, чымчылап турганда жакшы. Бирок мен бир-эки нерсеге токтолуп кетейин. Туура легендарлык парламент жөнүндө кеп жакшы кеп дайыма айтылып келатат. Анын да себебин түшүнө билиш керек. Себеби алардын баары Советтер Союзунда өздөрүнүн кадрлардын мектеби болгон, даярдаган ошолорду. Ошолордун ичинен биринчи эркин шайлоо болуп, анан кийин жана 350 депутат Кыргызстандын ичинин аймагынан тандалып келген, чыныгы эркин демократиялыктын шарданы менен тандалып келген биринчи депутаттар болгон. 350, 120 да эмес. Бүгүнкү караганда дээрлик 3 эсе көп. Анан 3 эсе көптүн ичинен көбүрөөк чыгат. Анан өзгөчө тарыхта бурулуш мезгил болгон. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө байланыштуу желеги, герби, гимни жана башкалар болду. Көп нерселер кабыл алынган. Ошонун баары ошол парламенттин легендарлуу деп аталган парламенттин вазифасы болуп, ошон үчүн ал парламент көп жакшы нерселер кабыл алганы менен дагы жанагындай тандалып келгени менен дагы мыкты кадрлар менен эсте калганда. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен мына 5-чакырыштын депутаты болуп баштадым. Ал дагы бурулуш учур болгон Кыргызстанда 2010 жылкы шайлоодон кийин биринчи парламентаризмге келдик деген жаңы конституциянын негизинде шайланып келип, мен эсимде легендарлуу парламенттин дагы сессиясын биз кызыгып көрчүбүз учурунда, элдин өкүлү болчумун. 2010 жылдан кийин дагы мына пирамидадан карап отуруп канча биздин көп нерселерди, отурумдарды эл кызыгып көрүп, чоң талкууга алып келишкен. Мен эсимде, анан ар бир ошол көргөндөн кийин талкуулашып, мындай айттыңар, тигиндей айттыңар, мындай болду деп айтып жүргөн. Бүгүнкү күндө дагы жанагы адамдардай Саймедирев айтып элге жаккан депутаттарыбыз бар азыркы күндө. Жогорку кеңештин депутаттарын социалдык желени карасаңар, дароо эле бир депутат өзгөчө кимдер жагып атат, ким өкмөттү катуу сындаса, бийликти катуу сындаса, алар ар дайым карапайым эл өзгөчө кыйналып аткан элдин бир көкүрөгүнө бир май тамызгандай болуп, анан алар айтылып калып атат да. Алда керек, анткени сын деген дайыма кыйналып аткан адамдарга бир дем берүүчү күч болот, чындап эле деп аларга бир аз эметет. Бирок ошол эле мезгилде куруучу да болуш керек, түзүүчү, жаратуучу да болуш керек да. Жаратуучулук күчү боюнча өткөн 5-чакырылышта дагы көп иштер жасалды. Бирок кемчиликтер баардык учурда, мына Зайдын Карпекович өзү спикер болуп турган мезгилде да бир топ кемчиликтер болгон. Ошондо деле эл сындап келишкен, мына Садыркуловду өлтүрүп койсо эмгиче сындап жүрүшөт, эч ким унчуккан эмес деп. Бирок ал унутулду, анткени өткөн чак. Бүгүнкү күндө элдин баарынын көз кайсыга кадалып турат? Бүгүнкү парламентке, мына 6-чакырылышка кадалып турат. Анан 6-чакырылышка кадалып тургандан кийин 6-чакырылыштын кемчиликтерин ким айтса, эл кыйналып аткан адамдарда бул мигранттарыбыз канча тентип кетип жүргөн, башка жашоосун жанын багыш үчүн, үй бүлөсүн багыш үчүн жүргөндөр бар. Алардын баары Кыргызстанга келгиси келет. Ошондо кимден көрөт биринчи? Бүгүнкү бийликтен көрөт. Ушулардын азабынан, ушулардын жеп ичкенин, башкара албаган азабынан биз ушундай акыбалга келип калдык дегендин баары тең. Бүгүнкү күндө бийликти өзгөчө баардык өлкөдө кажуал отпущение болот, парламент. Мындайча айтып, ошону ким сындаса, ошолор жакшы көрөт. Мында түшүнүп коюш керек. Бул баягы
тарыхый негизи бар чындыктарды айтып атам да. Бирок кемчиликтери бар экенин мен Зайнин мырзадан мурда мен деле айтып жүрөм. Бирок өзүң чогуу иштеп аткан коллегаларыңды же өзүң иштеп аткан бүгүнкү парламентти дайым эле сындай берсең, жөн эле жамандай берсең, баланы деле кечке баш көзгө чапкылап жамандап сөгө берсең, андан жакшы адам чыкпайт да. Маеңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Зайнидин Курманов жана Чыныбай Турсунбеков менен Кыргыз парламентинин 80 жылдыгы тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.